Аймақтық шайлоо комиссиясы буга чейин Жалал Абад шаарынын мэрлик кызмат ордуна 2 талапкер катталганын билдирген. Жада калса бүгүн шайлоо бюллетендерине да 2 талапкердин аты жазылган. Анткени менен добуш берүү алдында күтүүсүздөн талапкерлердин бири учурда мэриянын аппарат жетекчиси болуп иштеп жаткан Эрнис Зияйдинов талапкерлигин алып салды. Ал бул кадамын Ормоковду колдой турганы менен түшүндүрдү. Ошол өзүнүн чечими менен Ормоков Эрнисбек Абдиалиевичти колдоп, бул кишиге сенip шаардын элине өзүнүн чоң салымын кошот деп шаарда депутат эмес бирок болуп жүргөн ушул өзүнүн шаар болгон кызыкчылыктарын өзүнүн чоң иш аракеттерин эске алып мен бүгүнкү талапкерлигимде урматтуу аймактык шайлоо комиссиясы алууга чечтим. Жалал Абад шаардык кеңештин кезектеги сессиясына 31 депутаттын 28 катышты. Алардын баары бир добуштан Эрнисбек Ормоковду колдоп добуш беришти. Ормоков Эрнисбек Абдижалилович. Ормоков Эрнисбек Абдижалилович. Жана Ормоков Эрнис Абдижалилович. Жаңыдан дайындалган Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков 39 жашта. Ал буга чейин Жалал Абад шаардык кеңештин бир нече чакырылышына депутат, шаардык кеңештин төрагасы да болуп иштеген. Ал эми быйыл 4-октябрдагы жогорку кеңештин 7-чакырылышына Мекенчил партиясынан талапкер болгон. Жаңыдан кызматка киришкен Ормоков алдыдагы пландары туурасында буларга токтолду. Мен ошол 100 күндүн ичинде бюджетти көтөрүү максатында, себеби жыл башынан өзүбүздүн бюджетибизди көтөрүү бекитүү маселеси астында турат. Ошол бюджет каражаттан, акча каражаттардын биринчи иретте ошо көмүскөдөгү экономикаларды алып чыгуу. Анан быйылкы жылдын этегине чейин курулуш иштерин жүргүзүү болот. Анан жаза аткаруу боюнча, анан аэропорт боюнча бул шаардык деңгээлде чечиле турган маселе эмес. Өздүк булактар Ормоковдун Орусияда ишкердик жүргүзүшүн, ал жактын жарандыгында алганын билдиришүүдө. Ал Орусияда ишкердик кылганын ырастап, бирок жарандыгын тапшырганын билдирди. Жарандыгым буга чейин болгон, мен тапшырганмын. Ал 2009-2010 жылдары тапшырылган. Ал эми мен ал жакта өзүм жеке ишкерлик менен иштеп алектенгендигиме менен байланыштуу чипылар эми чыгып атышы мүмкүн. Текшерип көрсөңүздөр болот. Биз андай 2 жарандыгыбыз жок. Эске салсак, өлкөдө 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин анын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган элдик толкундоо орун алып, президент жана өкмөт кызматтан кеткен. Ошондой эле бир нече район шаарлардын жетекчилерин да жергиликтүүлөр кызматтан кетүүсүн талап кылып, арызын жаздырышкан. Алардын катарында Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев да бар болчу. Ал кызматтан кеткенден кийин коммуналдык маселелер боюнча вице-мэр Нуртилек Орозбаев убактылуу мэрдин милдетин аткарып жаткан. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу.